шубага, бирөө адамга жармашпаш керек. Эгер сен өзүңдү биринчи орунга койбосоң, башка бирөө өзүн биринчи орунга коет. Кеп тыйында эмес. Алтындарым бар болчу, күмүштөрүм бар болчу, баарын чогултуп туруп, барып өткөрүп салгам. Саламатсызбы Гүлнаржы? Саламатсызбы. Подкастка кош келдиңиз. Чоң рахмат. Таң эрте убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге. Сиз менен сүйлөшүүнү абдан кааладык. Анткени сиздин жашоо образыңыз көпчүлүккө үлгү боло тургандай, өзгөчө биздин каналдын жаштарына, көрүүчүлөрүнө, угуучуларына дегендей. Ана мындай суроо менен баштагым келип жатат. Гүлнаржы, акыркы берген маектериңизде мага шубанын кереги жок деп айтыптырсыз. Шуба. Чындап эле сизде шуба жокпу? Менде чындап эле шуба жок. Бир аял жазыптыр. Ушунча жашка келип бир шуба алган жоксузбу? Мен 3 шуба алмаштырдым деп. Мага шубанын кереги жок. Шубадан да көп нерсе бар. Шубага, бирөө адамга жармашпаш керек. Өзүнчө жашоо болуш керек да. Шуба деген эмне? Шубаны өтүп кетти. Абдан сонун. Стереотиптерди бузган бир суроо менен баштайын. Гүлнаржы, жашыңызды сурап коеюн. Анткени абдан жаш көрүнөсүз, бирок сурай берсем болот да? Болот. Жашырбайм. Канча жаштасыз? Өткөн жылы 60ка чыктым, 61-ди көздөй кетип баратам. Абдан сонун. Көпчүлүгү сиздин бул жашыңызга ишенбесе керек. Чындап эле анткени сыртынан көрүнгөндө аябай эле жаш көрүнөсүз. Анан өзгөрүү эмнеден башталды? Мурда эле ушундай элеңиз же кандайдыр бир нерсе түрткү бердиби? Мурда эле ушундай болчумун, чынын айтайын. 15 жашымда эле бир мындай 30-35теги аялдарды көрүп, экинчи кабаты подбородок деп коет го, мынтип түшүп турса, ушундай көзүмө жаман көрүнчү да. Анан бир работница келген журнал бар болчу. Ошол жерден бир-эки көнүгүүнү окуп алып туруп, ошол көнүгүүнү жасачумун да. Ошо, бирок өмүрүмдө кымбат баалуу крем сатып алган эмесмин. Баары табигый жол менен, ошол эле спорт менен машыкканыңыздын. Спорт, бий, анан музыкага аябай жакынмын. Аябай көп кыймыл аракет жасайм. 3-4 остановканы мындай эле басып кетем. 15 жашымда деп калдыңыз, Гүлнаржы. Демек, ошондой эле биздин коомубузга отурукташып калган стереотиптер сизге жакшы эмес турбайбы? Мисалы, аял деген мындай болуш керек, каарыганда мындай болуш керек, үйдө отуруш керек дегендергечи. Эмне бул ошо жаш кезиңизден ушундай стереотиптерди жактырбагансызга, эмне түрткү берди? Бул тарбияданбы же чөйрөңүздөнбү? Билбейм, өзүмдүн ичимде эле бар болуш керек, ошолчу. Ошондо эле мага орусча свобода деп коебу, кыргызча кандай болот? Эркиндик. Эркиндик мага биринчи кезекте мага эркиндик керек. Эркиндик керек болчу, ошондой эле. Анан чынын айтсам, стереотип дегенди деле билбейм, чынын айтсамчы. Өзүм жашоом менен келатам. Кыймыл аракет көп жасайм. Тамакты аз ичем. Эртең менен турганда оюм жашоо керемет. Ошо анан ошондой. Ар дайым аффирмация менен ойгоно турбайсызбы? Жок, эч кандай аффирмация менен ойгонбойм. Жөн эле эртең менен турганда жашоо керемет. Көзүмдү ачтымбы, кеттик алдыга. Сиз өзүңүз эле азыр көпчүлүк үлгү алып жатасыз, көбү билип баштады дегенде социалдык тармакты да активдүү алып баратасыз. Анан 60 жаштагы же 61 жаштагы айымдардын образы сакталып калган эмеспизби биздечи? Мындай өзүңүз айткандай чоң үйдө отурган. Анан сизге мындай терс пикирлерди айткандар барбы? Жөн эле койбойсуңбу, өзүң жашың менен эле жүрбөйсүңбү депчи? Көрө албагандар. Сезсеңиз керек баары. Көрө албагандарды билбейм, бирок жазышып атат. Анан жаза берсин. Мен эмне кылам, аны менен ушуп отурмак белем. Бирок көбүнчөсү сиздей болгум келет дегендер эле. Бирок мендей боло алышпайт да, эмне үчүн? Анткени ар кимдин өзүнүн жолу бар да. Анан жанантип жазышат, мен чоң салмагым бар, мени арыктатып бересизби деп. Мен арыктатып бере албайм да. Жоопкерчилик сизге берип коет. Ооба, дал ошондой болуп атат да. Күнгө жазышат. Анан кийин чынын айтсам, азыр ошондой СМСтерден чарчап кеттим. Анткени адамдын өзүнөн арыктайм дейсиңби? Биринчи эле кезекте ногу тамагыңды азайтышың керек, жеген тамагыңды азайтышың керек. Бир эле жол бар. Жеген тамагыңды азайт. Анан кийин фитнес зал жардам берет. А так фитнес зал жардам бербейт. Спорт жөн эле кошумча бир кандайдыр кошумча нерсе болуп турбайбы? Биринчи тамакта башталат. Ооба, кошумча нерсе анан аябай жардам берет да, жана булчуңдарды сактап калат. Булчуң деген бул
аябай жакшы нерсе экен да. Сөөктү сактайт, денеңди жакшынакай кармап турат, түз жүрөсүң. Ошо анан кийин биринчи эле ошо жеген тамагыңды азайтышың керек. Ошону жеткире албай атам. Ошо. Андан соң мектепте иштеген тажрыйбаңызга да токтоло кетсек, Гүлнар эже, анан Гүлнар айым десе, даже эже деген сизге Жок, эже деп айта беребиз, мага жагат эже деген. Гүлнар айым деп айткым келет экен. Гүлнар жанан көпчүлүк мектепте иштегенде психология жактан чарчайбыз деп мындай негативдүү көрүм калышат эмеспи? Бирок сизге бул опыт мындай жарашкандай да. Анан ошол тажрыйбаңызды менен да бөлүшүп кетсеңиз. Канча жыл иштедиңиз, анан эмне үчүн кеттиңиз дегендей. Жалпы педстаж 39 жыл болду да. Ошондо педучилищеде окудум, пединститут, ошонун бардыгы кошулуп атат да, ортосунда иштедим. Ошо анан кийин чынын айтсам, бала чака менен иштегенди аябай жакшы көрөм. Кыздар менен, балдар менен аябай достошуп кетем алар мененчи. Курбулар сыяктуу. Ооба, сабак учурунда да тамашалашып дегендей. Бирок негизи психологиялык жактан, анан физикалык жактан деле мындай зыян бар. Анткени ар бир 45 мүнөт бул өзүнчө стресс. Анан стресс сөзсүз болот. Бир тамга камалып отурсаң да стресс болот. Бирок ошо стресске өзүңдүн мамилеңди өзгөртүшүң керек да. Мисалы класска кирип баратканда, бир начар класс болсо, начар деген кандай кичине бир кутурган балдар болбосо, арасында жакшы бирөөлөр бар. Ошону менен көбүрөөк сүйлөшчүмүн менчи. Анан мугалимдерди мен аябай түшүнөм. Ошон үчүн башка кесипке кеттим да. Анткени өмүр бою ошол стрессте жүргөн бул. Ошол стресске мамилеңди өзгөртсөң да бул кыйын. Биринчи очередте, биринчи кезекте кичине өзүңдү ойлошуң керек. Кандай адам болбосун, биринчи кезекте өзүңдү коюшуң керек. Ошол кандай болбосун. Окуучулар менен дос курбу сыяктуу болчумун деп айттыңыз. Ушул жактан да сурап кетким келип атат. Гүлнаржы, азыр мугалимдер авторитетин көрсөткүзү келет эмеспи? Сиздин оюңузча көбүрөөк дос болгон жакшыбы же ортосунда кандайдыр бир авторитет сыяктуу бир тосмо болуп турган жакшыбы? Мен ар кандай мектептерде азыр деле окуучулардын психологиясы алмашпадыбы? Алмашты. Мен көп эле мектептерде иштедим, айылда иштедим, шаарда иштедим. Анан эми акыркы 7 жылды түрк лицейинде иштедим. Мына Айтматов атындагы түрк лицейинде эркек балдар. Ошол жерде мугалим кандай болуш керек, ошол жерде түшүндүм да. Анткени чынын айтканда мен деле берки айылда, шаарда мектептерде балдарды чынын айтсам түрдөп койчумун кээ бир кезде. Анан түрк лицейине келгенде биринчи айда эле директор чакырган. Гүлнар эжекеси андай болбойт, бизде андай эмес деп анан түшүнө баштадым. Мугалим деген кандай болуш керек. Чын эле кичине жакын болуш керек балдаргачы. Бирок сабак учурунда кичине тамаша кылганда анан токтотуп коюш керек. Чектен чыгып кетпеш керек. Ооба, чектен чыгып кетпеш керек. Сулуулук сынагына катышкан тажрыйбаңыз боюнча да сурайлы. Кайдан билип калдыңыз? Эмне үчүн катышууну чечтиңиз дегендей коркуулар болдубу? Мен аны эмеден көрүп калдым. Так, Инстаграмдан көрүп калдым. Жана жарнамасын. Анан кийин эле жашты көрбөттөрүндө 54, анан 22-54 экен. Мен билбейм, аны барып калып атпаймынбы, барып калсам эле мен ушинтип 60-та десем эле. Анан жок, сиз катышасыңыз деп эле сразу эле катыштырып калды ошол замат элечи. Анан кийин эле башталды. Аякада бир топ эме көйнөккө, мындай чач жасалгасына, макияжга бир топ эле тыйын кетти, бирок балам ошонун баарын төлөп берди. Анан коркуу деле болгон жок. 2 ай даярдандык. 2 ай даярданганда жакшы эле кыйын болду. Бир моментте кетким келди. Аябайчы, анткени жаштар менен жарышыш деген оңой эмес да. Энергия жактан аябай кетсе керек, энергияңыз? Ооба, энергиям жакшы эле кетти. Жок, физикалык энергиям кеткен жок, анткени мен өмүр бою кыймылдап жүргөн киши андай деле болгон жок. Болгону баары бир жаштардай эмессиң да. Ошо. Анан жеңдиңиз. Анан кийин эле чынын айтсам жеңем деген кандайдыр бир эмеңиз болду эле Гүлнарчы? Менден сулуу, менден узун бойлуу, жакшынакай кыздар бар болчу. Болгону мен ушу өзүмдү көрсөтө алдым окшойт да. Өзүмдү көрсөтө алдым, баскан турганда, сүйлөгөндө, жанандай талантты көрсөткөндө, пантомиманы көрсөттүм, ырдаган жокмун, бийлеген жокмун. Пантомима бирөө эле болду. Анан кийин биринчи номер келип калбадыбы мага. Биринчи номер келип, мен ойлоп койдум да, ушу
бардыгы окшош болуп атты да, анан биринчи номер дегенде мен биринчи чыгып атканда мени ушу көп эстеп калышты окшойт. Анан 60 жаш десе. Жана бирөө жазгандай, сен 60 жашка чыктың, ошо сен жашың үчүн эле берип койду дегендейчи. Ошондой да болду. Көп нерсени жазыштыгы. Жеңгендей. Бул конкурска катышкандан кийин кандайдыр бир сизге сабак болду же кандайдыр бир баалуулуктарды ала алдыңызбы өзүңүзгө? Алдым. Эмне берди бул нерсе катышуу сизге көбүрөөк мотивация берди же алдыга үмүттөрдү берди дегендейчи? Алдыга үмүттөрдү аябай берди бул конкурсчу. Кыйын болду, 2 ай кыйналып жүрдүм, чынымды айтайын. Ал сынакта деле көп аялдар кыйналып эле жүрдүк, кетип калабыз дедик. Анткени туура басыш керек, туура сүйлөш керек, анан ортосунда бийлер бар. Ошонун бардыгын алып кетиш кыйын болду, чынымды айтайын. Анан бирок бизге сахнадан эле жашнакай кылып эле көрсөтүп койду да, бизди ар жагын көрсөткөн жок да. Ошол сынактан кийин менде чынымды айтайын көп мотивация пайда болду да. Мисалы мен ошол сынакка чейин мындай шиштакан кийбей калгам. Бүттү деп мындай жанагындай ботинкелерди сатып алгам да, модный ботинки. Ал сынактан кийин шиштакаларды кийип чыктым. Азыр таштаган жокмун, ал шиштакаларым бар. Жеде кийип калып атасыз? Ооба, аны кийип жүрөм сөзсүз. Анан кийин көйнөк дегендерди кийбей калгам жок, азыр көйнөктөрүм бар, жакшынакай көйнөктөрүм бар. Ошо анан кийин көп эле нерсе болду. Ошондон кийин да жанагы фитнес клубдарга мурун эле барып жүрчүмүн. Ошондон кийин дагы кой окуш керек дедим да, окуш керек дедим, алдыга умтулуш керек дедим. Хотя мурун деле ушундай болчумун. Сынак көп нерсени берди, чынымды айтайын. Абдан сонун Гүлнарчы. Анан биздин да бир сизден кеңеш же оюңузду уткум келди. Гүлнарчы биздин коомдо мындай эмеспи, аял киши турмушка чыккандай эле өзүнүн үй бүлөсүн арнап таштап коет да. Анан аягында жанагындай айткандай салмагы, стресс болуп, өзүм кебетесинен кетет. Анан деги эле аял киши ар дайым өзүн биринчи орунга коюш керекпи? Биринчи орунга коюш керек. Деги эле аял эмес, деги кандай адам болбосун өзүн биринчи орунга коюш керек. Эгер сен өзүңдү биринчи орунга койбосоң, башка бирөө өзүн биринчи орунга коет. Анан сен тиякта каласың. Сен эч ким ойлобойт. Биринчи орунга өзүңдү коюшуң керек. Бул бирөө жазып турмага, бул эгоист турбайсыңбы деп. Жок, бул эгоизмге эч кандай тиешеси жок. Адам өзүн биринчи орунга коюш керек. Түшүндүңөрбү, жаштар? Ошо кичинекейиңерден билгиле да, өзгөчө кыз киши өзүн биринчи орунга койбосо, эң артында жанагынтип чоң салмак менен, анан кийин көп эле аялдар жазат, бала чака менен жалгыз калдым, чоң салмак бар, иштебейм. Жертва сыяктуу. Ооба, менен жаш бардыгычы. Эмнеге иштебейсиң? Эмнеге жалгыз калдың? Кимге күнөөнү коюп атасың? Тур, иште, 3-4 жумушка иште. Мен да бир убактарда ушинтип 3-4 жумушка иштегем. Сен эч ким кармаган жок, эмне үчүн салмагың көп, эмне үчүн жумушуң жок деп айтасың, тыйыным жок деп айтасың, эмне үчүн салмагың көп. Эртең менен тур да жүгүрүп кет. Сага зал жардам бербейт. Тамакты аз же, жана макарондорду аз же, жанандай татти-паттини аз же, барып ар ким менен чай ичип отура бербе, жамбашыңды көтөр, кеттик. Все. Ошондой эле. Демек, жоопкерчиликти ар бир адам өзү алыш керек турбайбы? Өзү алыш керек, анан кийин анан айтат да, ой, тыйын бар да буларда деп. Кеп тыйында эмес. Таптакыр акчада эмес. Сен эртең менен бирөө ухта деп атабы? Эртең менен тур. Спортивный бут кийимди кий. Ошол көйнөк менен эле паркка жүгүрүп кетчи. Ашык салмак болбойт эч качан жүгүрүп жүрсөң. Анан кийин эле ар кимдин сөзүн угуп эле, анан кийин эле мындай болду, анан тигиндей болду, анан мен тыйыным жок, анан жардам бериңизчи, анан кийин мен деген мындаймын, тигиндеймин дей берсе болбойт да. Сен өзүңдөн зависит этет, өзүңдөн, бардыгы өзүңдөн. Эч ким сени мотивацияда жардам бербейт, чынымды айтайын. Өзүңдөн бардыгычы. Адамдын бир эле жакын досу бар, өзү. Өзү. Анан бизге да кайрылган окурмандардын кээ бирлеринин каттары бар. Гүлнарчы, алар айтышат да, мисалы апам жаш кезинде жазанган эмес, мен жазаанын эмне экенин деле билбейм депчи. Сизди карап отурганда баары өз орду менен да. Анан аял өзүнө кам көргөндү кечирээк үйрөнсө болобу? Башынан башташ керек. Мисалы айтат эмеспи, кыз киши апасын көрө өсөт депчи, апасын көрө эметет деп. Бирок кыйын болбойбу? Кыйын болбойт. Мен апам да мектепте иштечи да. Анан кийин апам күзгүн жанда кичине чачын жасап атканда анда боёнуу деген жок болчу да. Карап турчумун. Анан кийин бир пудрасы бар эле. Ал кезде аялдардын баарынын пудрасы бар болчу, жанагындай рассыпчатый. Ошону сээп коюп эле, ошо менен кетчү эле.
ошо мен апамдан үйрөндүм окшойт да. Анан биз өңчөй кыздарбыз да. Эркек балабыз бар болчу. Анан өңчөй кыздарды отургузуп алып туруп, огороддон жанагы бадыраңды алып келип туруп, туурап туруп бетиңерге сыйпагыла дечи. Бетибизге ооба, мындай бетибизге сыйпап отурчубуз да, ошондон окшойт да. Анан кийин өзүм эле үйрөнүп кеттим. Мен эми 2 саат күн карап отурбаймын, андайым жок. Кашымды жасабаймын, кирпик такпаймын, эринимди үйлөткөн жокмун, тырмагым жок. Мунун бардыгына убакыт кетире албаймын мен, тыйын да кетире албаймын. Анткени мен андан көрө паркка жүгүрүп кетем. Андан көрө мен зарядканы жасайм. Андан көрө мен интернеттен көп нерсени окуймун. Мен геронтология деген сөздү окуп алып туруп, бул эмне депчи. Анан кийин өзүм изилдей баштагам. Көрсө, геронтология деген бул адам картайып баратканда процесстерди изилдей турган илим экен. Ошону окуп алып туруп түшүндүм да, көрсө, мен жаш кезимден жүгүрүп жүрүп турум. Биринчи шарты көп кыймылдаш керек. Экинчи шарты аз тамак жеш керек. Үчүнчү шарты жакшы укташың керек. Анан төртүнчү шарты эртең менен турганда оюң жакшы болуш керек. Тыйының барбы, тыйының жокпу? Ошондой. Бүгүн ресторанга барасыңбы, барбайсыңбы? Шубаң барбы, шубаң жокпу? Биринчи эле оюң. Жашоо керемет. Ошондой. Өзүнө кам көрүү деген демек башка турбай, мисалы көпчүлүк өзүнө кам көрүү дегенде башкача түшүнөт эмеспи? Гүлнар, жантип тырмагын жасоо, жандай шубай алуу, өзүнө кам көрүү ичиңен башталат. Ичиңен башталат. Ичиңен башталат анан кыймыл аракет бул. Мындайда кыздарга айткым келет, ушу 2 саат, 3 саат, жок, мен каршы эмесмин. Мен каршы эмесмин да, кашың жасаткыла, эң сонун кирпигиңерди таккыла, боенгыла. Мен өзүм деле азыр өзүмдү карап жүрөмүн. Бирок ошо 2 саат ошол жерде отургандан көрө, эгер жүгүрүп кетсеңер, ичиңердеги процесстер, мисалы клеткада силерге керек нерселердин бардыгы бар. Ошолор ойгонот да, анан бетиңер өзү эле жакшынакай болот. Дагы бир жолу айтам, эч качан кымбат баалуу крем сатып алган эмесмин. Эч качан массажга барган эмесмин. Эч качан спа салондордо жүргөн эмесмин. Балам айтат, мам, воскресенье күнү барчы спа салонго. Барбайм. Маркетингдин курмандыгы боло элек турбайсызбы? Жок, андайым жок. Андан соң? Жок, тигилерге каршы чыккым келбейт, алар да өзүнүн тыйынын таап атат да. Каршы чыккым келбейт, бирок ар кимдин өзүнүн жолу бар да. Сыртты гана эмес, ички кам көрүүнү да унутпаш керек деген. Сөзсүз. Сиздин баалуулуктарыңыз, Гүлнаржа? Менин баалуулуктарым биринчи сиз үчүн жандай шуба, жандай алтын таш сиз үчүн баалуулук болуп эсептелбейт экен. Сиздин баалуулуктарыңыз эмне? Мен ушу алтындарым бар болчу, күмүштөрүм бар болчу, баарын чогултуп туруп, итальянская школа моды и стиляда окугам бир аз. Ошодон сертификат алгам. Ошондон кийин ошолорду чогултуп туруп ары өткөрүп салгам. Анткени мага жетти да, ал кереги жок. Мына ушул бүгүнкү заманда жакшынакай болуш үчүн анан көрө моундай побрякушканы тагынып жүрөм. Бижутериялар. Ооба, бижутерия, жакшы бижутериялар бар. Көйнөккө жараштырып, джинсыга жараштырып, ошондойлорду сатып алам мен. Анан алтын, шуба мен үчүн байлык эмес да. Анан кийин эң эле биринчи баалуулук мага, мен балам жанында машинесинде кетип баратсаганда, мен жыргайм да, ойчу. Ошол анан экинчи баалуулук бул ден соолугум. Үй бүлөдө тынчтык болуш керек. Анан Кыргызстандагы асман ачык болсо экен. Анткени ким билет, бир нерсе болсо биздин балдар кетет. Ошону мен каалабайм. Андан соң чоң рахмат, Гүлнаржа.